Конор Макгрегор сет тармакта Оливейра менен соглашуусун каалап жатканын билдирген. Жана Хабиб Нурмагомедов кыргыз мушкер Бусурманкулдун кийинки каршылашы ким экенин кабарлады. Кошумча УФC'де чемпион Оливейра тууралуу айткан. Ушул жаңылык тууралуу угасыңар достор алдыда. Конор Макгрегор өз сет тармагына бул сүрөттү жүктөп Оливейрага карата сөзүн калтырган. Ошентип кайсыл күнү Оливейра менен салгылашабыз деп Ирландия байрагы менен Бразилиянын байрагын калтырып өткөн. Ал эми Дастин Порие Оливейрадан жеңилгенден соң бул сөзү өз сет тармагына калтырды. Кандай гана сонун саякат болду. Өйдө ылдый болсо да мен бул нерсенин бардыгы үчүн ыраазымын деп сөзүн калтырган Дастин Порие. Кийинки жаңылык. Кечээ күнү Хабиб Нурмагомедов пресс-конференцияда 2 сааттан ашык конференцияда сүйлөгөн. Мен сиздерге эң кызык болгон жерин силер менен бөлүшөм достор. Чемпион Оливейранын азыркы убакта анын убагы экенин айтып өткөн. Эртең жаңгы муун келет. Баары чемпион болуп түбөлүк калбайт. Мурда дагы Конор чемпион болгон, мен келдим, ал кетти. Ушинтип алмаша берет. Бүгүнкү кырдаалда Чарльз Оливейра, Джастин, Даниэл Дариус исламдардын чоң мүмкүндүктөрү бар. Азыр менин жанымда Оливейрага каршы мушкер олтурат. Бир шаг аркада кетме-кет жеңүүлөрүн эсепке алганда, Оливейра 10 жолу жеңсе, Ислам 9 жолу. УФC'де акыркыларын эсептегенде жеңишке жеткен. Эртең бир бой өткөргөндөн соң ал деле 10 болот. Иншаллах айырма жок болот ошондо. Менин оюмча Ислам Макашев жана Чарльз Оливейра болсо мына ошондо чыныгы салгылашы болот деп айтып өттү. Жана Усман Нурмагомедов 11 ноябрь милиция кызматкерин сүзүп кеткен деген кабарды баарыбыз утканбыз. Хабибке журналист кандай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат? Ушул темада бир ооз сөз козгогон. Тилекке каршы Хабиб бул суроодон баш тартып, мен эч кимге чалган эмесмин. Ушуга окшогон толук кандуу жооп берген эмес. Ал эми кыргыз мушкер Бусурманкул Абдибайыт уулу Тизулун кантип ким менен салгылашып коргорун да айтып өттү. Казакстандык мушкер 66 килограмм салмактагы Жасулан аттуу мушкер менен кийинки беттешин кабарлады. Жасуландын рекордун айта турган болсом, 7 жолу жеңишке жеткен, 2 жолу жеңилген. Бусурманкулга ийгилик каалайбыз достор. Жасуланга деле. Эки тажрыйбалуу мушкерлердин салгылашуусу буйруса февраль айында болот. Аны күтөбүз достор. Бүгүнкү жаңылык ушулар болчу достор. Көрүшкөнчө кийинки чыгарылышка чейин.